Актер Кубандык Камаловдун үй бүлөсүн сот аткаруучулар үйүнөн 7 мартта күч менен чыгарып салды. Учурда ал ата-энеси, келинчеги, жаш балдары менен кошуналары тигип берген боз үйдө жашап жатат. Камалов соттун адилетсиз чечиминен жана алдамчылардын айынан көчөдө калганын айтып, президенттен аны кабыл алып, маселесин угууну өтүндү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, соттун акыйкатсыз чечимине байланыштуу өзүмдүн 2005-жылдан бери жашап аткан үйүмөн ажырап калдым. Медиа хаб Кубандык Камаловго байланышканда анын апасы дээрлик 10 жыл мурда жогорку пайыздагы акча алганын, анын пайызы өсүп жыйынтыгында үйүнөн ажырап жатканын билдирди. Актёрдун айтымында апасы өзү алган баштапкы сумманы төлөп Россияга кеткен. Бирок пайызга акча берген аял менден акча алды деген тилкаттар менен сотко кайрылган. Камалов ал тилкаттар дагы жасалма экенин айтат.